Men bunday sizlerдің немеңер болғанын білгенде былтыр тартырмақ екенмін да там барында. Былтыр жарқырап күліп жүрген мал, Былтыр şu малда 1 январ атам туылған күнінде ондай болғанын білгенде апам мен атам туылған күні 7 январда 8 январда екеуінің ортасында тартырмақ екенмін. Атам да сөйлеп архивте немеде қалмақ екен да. Ошода мына ушул программа аркылуу ушул ар бир тартылып аткан эне архивте калат. Аксакалдын дагы интервьюсу архивте калмак экен, бирок тилекке каршы биз андан кийин чыгарып калдык. Бул жаңы эле чыгып аткан программа 1 жыл болуп калды да, бул программанын чыкканына. Бирок эми эл журт көпчүлүк таанып, эми монтип чакырып жаткан учуру, эми ушул Мисрат энебиздин элеси, Мисрат энебиздин айткан дуалары, тартылган тасмасы сиздер үчүн архив болуп калат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей мен жанатан бери эң кичүү баласын эмне үчүн башкача образда сүйлөттүм себептегенде бул үйдүн куту болгон, бул үйдүн ушундай бир тирөөчү болгон атабыз Мисрат энебиздин өмүрлүк жубайы, абышкасы көз өтүп кеткендигине байланыштуу ал кишини да бир эскерип коеюн деп баласын, болгондо да эң кичүү баласын сүйлөттүк. Сиздердин дагы ошол үчүн ата-энеңиздердин көзү тирүү мезгилинде ушинтип тасмага алып койсоңуздар, мына жогорудагы агабыз айткандай, кийин бир аттың арман кылып калбайт элеңиздер деген ойду айткым келет. Мынакей урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, сиздер жогоруда видеону көрдүңүздөр. Эгерде сиздердин да ушундай бир ата-энеңиздер болсо, төмөндөгү телефондорго чалып кат жазыңыздар. Мен ар дайым күн түн тартканга даярмын. Жогорудагы аксакалыбыз, эми аксакал болуп калды, ал деле баласы деле 50ден ашып калыптыр. Эгерде атам болгондо аттың арман тартырып калмак экен, атамдын ушул күнгө чейин бир да видеосу жок экен, болсо дагы профессионалдуу видеосу жок экен деген үмүттө өзүнүн бир арманын айтып отурат да. Ошон үчүн төмөндөгү телефондорго чалып жазыңыздар. Мен күн түн барып сиздердин энеңиздерди, атаңыздарды, жакындарыңыздарды, бир тууганыңыздарды барып куттуктаганга даярмын.